Арманыстар туғандар, қандайсыңар? Біз Қошқор шаарындабыз. Нурдинов Асанғазы деген рахматтылық ағайдың шығармаларымен танышайық деп келдік. Бұл жерде мынакей баласы Болотбек ушул сүрөттөр тууралуу кичине бизге маалымат бербейсиң бе? Айтып берчи ушул сүрөттөр тууралуу. Сүрөттөр тууралуу эми башында Манастан баштасак туура болот го деп атам. Башканы коюп Манасты айт дегендей. Бул Манастын көнөрбөстүгүн, Манастын улуулугун берип турган сүрөт. Бул сүрөттө эми аябай чоң сыр катылган. Аны баягы аябай кечке карап көргөн киши көрөт. Анан көбүнчө көрө албайсың да. Мен деле мисалы атамдын көзү тирүү убагында көргөн эмесмин. Биякта сүрөттүн баары биригип келип туруп эле эмне маанини берет экен? Азуусун көккө кайраган деген аждарды азуусун көккө кайраган деген Манаста бир саптар бар да. Ошону көрбөптүрмүн мен. Бирок көз өтүп кеткенден кийин эмне үчүн калкан бул көзгө окшош, эмне үчүн биякта тоолор тырмакка окшош, ушундай аждардын тырмагы, Анан кечке көккө тигилип атып, азуусун көккө кайраган бир аждарды эле көрүп калдым кийинче. Көрсө ошонун ичинде катып кетиптир. Өзүнүн мойнундай мойну кетип барат. Могул болсо ошол аждардын тиштериндей. Буякта кулагы чыгып, көзү, үстүңкү жагы, буякта үстүңкү азуулары ушундай кетип барып, мул астыңкы жагы болуп калат. Булар тырмактары илгерки мына боз үйлөр, боз үйлөр. Бул биздин жашоо азыркы төмөнкү. Бул жогорку жашоо деп болуп атат. Андан тышкары бул жакта ала тоо. Эки ала тоо, бирок бирөө карасаңар 4 тырмактуу, бирөө 3 тырмактуу. Кытай менен Кыргыздардын баягы мифологиясы окшош дагы болгон. Көрсө байыркы ишенимде эки түрлүү аждар болуптур. Ман деген аждар, лун деген аждар болуптур. Лун деген лун, улуу. Ал 4 тырмактуу аждар. Ман деген болсо 3 тырмактуу аждар болуптур. Анан ас деген тукум деген сөз. Мисалы 40 ас, 40тын тукуму. Манас деген ошол 3 тырмактуу аждардын тукуму деген сыяктуу нерсеге алып келип атат да, түпкүлүгү. Көктөгү теңирби? Көк теңир бул. Мына 3 көздүү. 3 көздүү. Жердин астын карап турат, жердин үстүн, анан көктү. Үчөөнү тең көзөмөл кылып турган көк теңир. Кыргыздардын илгерки түшүнүгүндө көкө теңирдин 3 көзү болгон деп айтылат да. Ошондой эле тегерек. Тегерек. Күндөй болуп турат, жайдай. Манас экөөнүн баягы немеси бир болуп атат. Бир аз төмөнүрөөк, бирок нуру менен баары бир жуурулушуп кетип атат. Баягы мунун Манас атанын ушунчалык бийиктигин айтып атат да бул жерде. Манас атабыздын учуру дагы алтын доор деп элестетсек, бул Манас атабыз өзү ак куласы менен алтындай болуп турат. Алтындай болуп турат. Анан экинчи неме ак кула деген баягы кийинчерээк баягы ак боз менен ак куланы алмаштырып алышкан. Кула деген кыргызда алтын сыяктуу мындай табылбаган өң болгон. Алтындай болгон өң болгон. Ошон үчүн ак кула. Сары да эмес, сары да эмес, ошол кула деген эмес. Бирок кула деген өң ыйык болуп эсептелген. Кыргызда карачы. Анан кийинчерээк ал нерсени биз ак бозго алмаштырып алып, көп жерде апапакай атты тартып келишет. Ак кула деп. Ак кула деп. Негизи ак кула ушул турбайбы? Ак кула алтындай болгон мындай. Бул өң аябай чамда сейрек кездешет жылкыларда. Өтө сейрек кездешет. Азыр деле бар, бирок өтө сейрек кездешет да. Туура. Эми бул сүрөт тууралуу, чыгарма тууралуу туугандар ар тараптуу талдай берсек болот. Мына сиздер да көрбөдүңүздөрбү? Сиздер да өзүңөрдүн пикириңерди айтсаңар болот да, эмнени көрүп атасыңар. Эми Манас атабыздан эми акырын Каныкей энебиз көтөрүп. Каныкей энебиздин Каныкейдин жомогу деген сүрөт, баягы Каныкейдин жомогу жак Каныкейдин арманы дегенди Саякбай атабыздын чыгармасын окуган болсок,